Assalamu алейкум, урматтуу Китеп ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан көрүшүп отурганыбызга биз кубанычтабыз. Биринчи эле кезекте сиздерди биздин бүгүнкү конок менен тааныштыра кетсек. Assalamu алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалям, жакшы. Сиз өзүңүздү биздин көрүүчүлөргө тааныштырып кетсеңиз. Аты жөнүм Аскарова Нурзат, Учурда Кыргыз Улуттук университетинде Кыргыз филология факультетинде 4-курста окуйм. Эң сонун, Нурзат эже, бүгүн сиз менен кайсыл китеп жөнүндө маек курабыз? Китебиңизди бизге айтып берсеңиз, тааныштырып. Бүгүн мен атайын мен Малала аттуу Малала Юсуфзайдын китебин даярданып келдим. Ушул китеп боюнча көрүүчүлөргө айтып берем. Эң сонун тандоо деп ойлойм өзүмдүн оюмда, анткени азыркы учурда эң эле бир актуалдуу болуп жаткан китептердин бири деп эсептейм. Буюрса биздин көрүүчүлөргө да кызыктуу болот деген ойдомун. Баштасак, негизи эле китеп кандай жанрда жазылган? Жалпы маалымат айтсаңыз. Китеп ошол Малала Юсуфзай өзүнүн күндөлүгүнөн жазган дегенде бул автобиографиялык жанрдагы чыгарма болуп эсептелинет. Жакшы. Ушул китептен автобиографиялык деп калдыңыз. Ушундай китептердин негизи таасирдүү жерлери көп болот. Бул китептин таасирдүү жерин бизге айтып берсеңиз. Эмне үчүн бул күндөлүк жазылып калганын айтып берейин анда. Сват өлкөсүн ошол Пакистанда булар жашаган өрөөндү талиптер басып алышат. Талиптер басып, буларга көп нерселерге тыюу салышат, аялдарды эшикке чыкпоого, базарларга барбоого, кино, телевизор көрүүгө тыюу салышат. Ал эми окуучу кыздарды болсо мектепке барбоого тыюу салышат. Ошондо булар өздөрүнүн укугун коргоп чыгыш үчүн ар түрдүү социалдык барактарды колдонуп, дүйнөгө чагылдырууну, дүйнөгө дагы ушулар жөнүндө маалымат берүүнү каалашат дагы. Анан BBC, баарыбыз билебиз, BBC берүүнү. Анан ошол жактан бирөө айтат, силер ошол талиптер кандай кыйынчылыктарды көргөзүп атса, ошол боюнча күндөлүк жазсын бирөө дейт. Анан атасы, бул Малала окуган мектепти бул атасы өзү курган, башкача айтканда мүдүр. Бунун атасы болот да. Анан атасы чоңураак кыздарды издей баштайт. Анткени Малала ал убакта 11 эле жашта болгон болот. Анан чоңураак кыздарды издей баштайт, бирок ал жерде эч ким батын албайт. Бир кыз макул, мен күндөлүк жазып берем дейт. Бирок атасы эртеси келип, ошол кыздын атасы бул Малаланын атасына айтат. Менин кызым жазбайт. Себеби ал күндөлүк жазса, талиптер аны өлтүрүп коюшу дагы мүмкүн. Ошондуктан анан Малала отурат дагы, эмне үчүн мен жазсам болбойт дейт дагы. Ошол жазууну бул өз мойнуна алат дагы. Баягы ок атуушулар болот, жанында турган үйлөрдү аттырып жиберишет, жардырышат талиптер. Ошондо бул өзүнүн көргөн билген окуясын баарын күндөлүккө жазып чыгып, социалдык барактар аркылуу дүйнөгө, ошол жерде Пакистанда эмне болуп атканын дүйнө билет да, ушунун жазганы үчүнчү. Анткени баары коркуп мойнуна алган эмес мындай жоопкерчиликтүү ишти. Анан бул Малала өзүнүн мойнуна алган. Мен де чынын айтсам аябай таасирлендим. 11 жаштагы кыз ушундай чоң жоопкерчиликти өзүнө алганы бул чындыгында эле бир эрдик деп эсептейм. Балким ушул кыз себепчи болуп, эмне болуп жатат өлкөдө жалпы элечи, эл бүт дүйнөгө таанылды окшойт, Бул китепте Малаланын менин билишиме караганда билим алуусуна көптөгөн тоскоолдуктар болот. Ошол тоскоолдуктар жөнүндө айтып берсеңиз. Тоскоолдуктар негизинен ошол дагы эле талиптер боюнча, анткени алар келет дагы динде дейт, аялдар окуган эмес, аялдар окубайт, биз телевизор көрсөк болбойт, музыка угсак болбойт. Анткени телевизордо батыштын башка аялдары бар, чача жүргөндөр бар, эч кандай мына музыкалык ырдаса болбойт, бийлесе болбойт деген нерсени алып келет. Атайын радио, молдонун радиосу деп туруп, ал жерде радио аркылуу элдерге психикалык жактан, мисалы үчүн Куранда ушундай деген нерсе менен келет да, бардыгына Куранда ушундай жазылган, укпаш керек деп туруп, башка телевизор, башка станцияларды өчүрүп, радио менен кетет. Анан баары угуп отуруп, ушул молдо туура сүйлөп атат, туура кылып атат муну, туура деп аны колдошот дагы. Баягы акылсыз, билимсиз болгондуктан алар ишене башташат. Ошентип атайын окууга бара турган кыздарды, мисалы үчүн барып жаткан балдарды, кыздарды атайын мектептен ала башташат. Анткени окуган эмес дейт да, барбасын мектепке,
деген үчүн баары өзүнүн балдарын окууга алып барбай башташат. Анан дагы бир нерсе, бул жерде Малаланын атасы мектептин мүдүрү болгондуктан атайын жакыр балдарды дагы окутат, бекер окутат. Ошондо бай адамдардын балдары бул мектепте кедейлер дагы окушат экен деп туруп, балдарын дагы баягы акча төлөй турган жакшы бай балдар дагы башка мектепке которулат. Анан бул Малалага ошол буга дагы келишет, сен дагы мектепке барбашың керек депчи талиптер. Анан буга кыйла эле тоскоол болот. Анткени элестетсем, бул айылда жардыруулар болуп атат, аябай атыштар болуп атат. Бирок бул мектепке барганда токтоткон эмес. Мен билим алышым керек деп туруп өзүнүн ошол аракетин токтоткон эмес. Ошончолук кыйынчылыкта дагы. Анткени Малаланын өмүрү аябай коркунучта турганда, ошол Малалага ок тийгенде дагы, мисалы үчүн, Малала жазып чыгып, муну билишкен да, бул социалдык барактарга чыгып, башка жактарга барып, атайын интервьюларды берип келген. Ошондо ошол Малаланын өлүмүнүн Малалага ок тийүүнүн бирден бир себеби дагы ошол мектептен келе жатканда болгон да. Ошондо талиптер буну анан дагы 3 кызды атып кетишкен, бирок жакшы 3 болушкан. Булар өлүмдөн аман калышкан, бирок атып кеткен. Жакшы, мен байкасам, бул Малала билим алуу үчүн бир өлүм менен өмүрдүн ортосунда билим алган десек да болот экен. Азыр китептен сызып койдум эле, ошол жерин окуп берейин десем таппай атам. Атайын ошондой жери бар болчу. Мейли. Бул Малаланын билим алуусунун өзү бизге мотивация экен, байкасаңчы, өлүм менен өмүрдүн ортосунда болупчу. Бирок китепти өзүм толук окуган эмесмин, ошон үчүн сизден сурайм. Ушул китептен бир аябай бир мотивация ала турган жерлерин айтып берсеңиз. Китепти аябай мотивация. Бул окууга берилгендикти, бул өзү мотивация. Азыр бизде мүмкүнчүлүктөрдүн баары бар. Биз кааласак YouTube'дан окуйбуз, кааласак атайын Google'дардан кирип окуйбуз, онлайн жана бекер сабактар бар. Мүмкүнчүлүк канчалык кенен ачылган сайын, бирок элдердин сабатсыздыгы, элдер окууга анча кызыкпай баштады. Мындай тактап айтканда, жаштар көбүнчөчү окуудан качып, мисалы үчүн. Бирок бул Малала ошондой кыйынчылык жерде жашаса дагы, анткени талиптер ошол 200 мектепти жок кылып жардырып салышат да, 200 мектепти. Бул аз нерсе эмес. Анан ошентсе дагы булардын мектеби дагы жардыруу коркунучунда турат да. Ошентсе дагы бул окуп билим алууну токтоткон эмес, билимди билген бул. Ошондуктан дагы бул Нобель сыйлыгын алып отурат да, эң жаш болуп Нобель сыйлыгын дагы алган. Бул билимдин айынан. Ошол билим алганынын натыйжасынан. Анан кийин окуп чыктым, бул 2020-жылы Оксфордто окуп дипломун алган экен. Бул билимдүүлүктөн да ушунчалык кыйынчылыкта дагы тайбай окуп неме болот. Талиптер бул жакты, ошол булар жашаган жерди басып алганда, Пакистандагы бийлик менен ошолор каршы чыгып, атайын ошол жерде жашагандар башка жакка чыгып турушат. Элдер башка жакка чыгып, башка туугандарыныкына барат. Ошондо келип эле бул Малала ошол жактан келгенден кийин эле дароо чуркап келип, үйүндөгү китептерин карайт. Китептерим эч нерсе болбоптурбу деп. Башка нерседен дагы бардыгынан билим алганга ушунчалык аракеттенгендиги, бул баарыбызга мотивация болуш керек. Кыйынчылыкта дагы ошондой билим алып, коркпостон, эч кимден коркпостон билим алып, анда дагы жазып, башкаларга айтып, дүйнөлүк журналдарга интервьюларды берип, жаштыгына карабай көп нерселерге жеткен да. Малала Оксфордтон диплом алды деп айтып калдыңыз. Ошондо Малала өз билимин башка жактан, башка чет өлкөлөрдөн алууга мажбур болгонбу? Бул билимди Англияда, Бикингем деген ошол азыр учурда ошол жакта жашайт, Англияда. Анан ошол жактан алган билим. Калган билимди ошол жактан алган. Анткени буга жана ок тийгенден кийин ошол жакка кетишкен, Англияга. Мажбур түрдө кетишкен.
Азыркы учурда китепте жазылган бул Малала өзүнүн өлкөсүнө кандайдыр бир жардам берип жатабы билим тармагы боюнчачы. Анткени билимге аябай кызыккан, аябай билимдин артынан калбаган кыз анын өзүнүн мекенинде мекендештерин жакшы түшүнсө керек. Ооба, анткени бул жанагы мындай биз окуп атабыз, бирок окубаган дагы ошончо адамдар бар да, миллиондогон адамдар бар окубай, тамга тааныбай жүргөндөр. Ошолорго бул Малала атайын фонду жардам берет. Бул дагы деле билим тармагында иштеп келет. Билим тармагында иш алып барат. Ошо. Менде дагы бир суроо пайда болду. 200 мектепти жардырып салган деп айттыңыз. Ошондо ошол өлкөдө бир гана кыздарга эмес, балдарга да билим алуусуна тыюу салынганбы же кандай? Ошол убакта ошол эч ким эшикке чыккан эмес да, дегенде бул жерде неме жанагы бир эшиктен балдар менен кыздар кирет экен деп туруп, ушулардын мектебин жардырайм деген. Ошондо эки жакка бөлгөн да, балдарды башка эшиктен, кыздарды башка эшиктен киргиле деп. Бирок бул жерде сүрөттөрүнөн көрсөк болот, жалаң эле ошол окуган жерде мындай кыздар башка, балдар башка болуп окушкан. Экиге бөлүнүп окушкан. Бирок 200 мектепти жардырып аткандан кийин ал жерде албетте ошол элдин айылдары окубай калат. Кайсы мектеп окуйт ал жердечи? Анан ошо кийин булар ал эле эмес, жаш балдардын да мектептерин, кичинекей балдардын деле мектептерин жардырышкан да, кичинекей балдар делечи. Талипте. Жакшы. Сиз китепти айтып бергениңизде мен байкадым. Бул китеп көбүнчө билим алып жаткандарга сунушталат го деп өзүм ойлоп жатам. Мисалы үчүн мектеп окуучуларына, студенттерге мен ошолорго сунуштамакмын. А сиз бул китепти кимдерге сунуштайсыз жалпысынан? Мен негизинен ошол билим тармагында жүргөн бардык окурмандарга сунуштайм, окуучуларга сунуштайм, студенттерге сунуштайм, мугалимдерге сунуштайм. Анткени мугалимдер окуучуга мисал кылганга эң сонун мисал болуп бере алат да, окууга үндөгөнгө, түрткү бергенгечи. Ошол анан жанагы мектепке бара албай кыйналып жүргөндөргө, кичине үй бүлөлүк жана жагдайлары туура келбей аткандарга дагы сунуштайм. Анткени мунун жашоосу бардыгыбызга мотивация болушу мүмкүн да. Кудайга шүгүр, биз азыр тынч заманда, жакшы өлкөдө, демократиялуу өлкөдө каалагандай кийинип, каалагандай басабыз. Бирок бул ушунчалык кыйынчылыкта дагы кыйынчылык ушунчалык күчтүү адам тарбиялап чыккан да. Бирок биз азыр жыргалдашуу жашайбыз, бирок күчтүү адамдар аз чыгып атат бизден. Ошол. Жакшы, бул китепти окугандан кийин балким окуган адамдын билимге болгон бир аракети дагы да көбөйөт. Дагы да көбөйөт. Бир мугалим, бир калем жана бир китеп дүйнөнү сактап калат деп айткан да. Малала. Эң сонун сөздөр. Анткени ошол бир мугалими болгон буларды окутканда, ошол жанагы талиптер басып атканда, ошол жерде мектепке барганда бир мугалим окуткан, Мариям деген эже. Андан кийин бул ошол күндөлүктү жазганда, күндөлүк болуп, анан бир калем сап менен жазганда, ошол күндөлүктүчү. Анан дүйнөнү өзгөртө алат деген. Чындап дүйнөнү өзгөртө алат. Менде ушундай суроо пайда болуп жатат. Бизде азыркы учурда өзүбүздүн өлкөбүздө окуганга шарттарыбыз жакшы. Биздин окуган, мисалы үчүн, кабинеттерибиз жарык. Мисалы үчүн, доскаларыбыз электрондук болуп баштады да. Менин оюмча, Малала биринчи, экинчи класста окуганда бир шарты жок эле жерде окуса керек. Бул кантип билим алган? Ошону айтып берсеңиз, кандай жерде? Кандай мен ал жөнүндө көп сүрөттөбөйт да. Кандай менин окуу бөлүмүм ушундай эле деген жерлерде жок. Бирок билсек болот, өтө биздикиндей шарт жок болгон. Биздикиндей сонун шарттар жок болгон. Бирок мен кандай экенин так айта албайм. Бирок байкасак болот, эми жардыруулар, башкалар көп болуп жаткан жерде албетте бир окууга аябай эле бир сонун нерселер түзүлбөсө керек, ыңгайлуу болбосо керек. Жакшы. Бизге бүгүн конок болуп келип бергениңизге сизге чоң рахмат. Ушул китептен кийин балким биздин көрүүчүлөр окуп, чоң бир мотивация алат деген үмүттөмүн. Рахмат, жок. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү маегибиз соңуна келип жетти. Биз менен болгонуңуздарга сиздерге чоң рахмат. Ал эми мен Малала аттуу китебин сиздерге
мен да сунуштаймын. Бир мотивация алганга эң сонун китеп деп ойлойм. Саламатта калыңыздар.